тамақты дамды қылған, алысты жақын қалған ким эле жазып койгулачы эстетип. Тезирээк. Биз ошол жанагы айтып аткан туз жөнүндө сүйлөшөбүз. Ага биз кыстырма. Мынакей эмне үчүн кола ичесиң, эмне үчүн фант ичесиң дегендерге суусаган үчүн, суусундукту кандырыш үчүн дейсиңер. Мен айтам анда, келгиле суу ичкиле. Жок, ичпейбиз, ичпейсиңер. Демек суусаган жоксуң. Сен наркоман болуп калдым десең, ошол жарашат. Анткени мына ушунда эле мен айтып коеюн, кант, глюкоза 40 грамм бар. Мынакей могул тизилип турган кант газдалган түрдө тез берип атаң, миңе барат, мына кайра чакырып ичкиң келген мына ошодон. Наркомания, эми туз демекчи. Муну бүгүнкү күнү билесиңер, мына көрүп алгыла. Кыргыздар өтө көп бардык тамактарга, салаттардын бардык түрүнө куурулган тамак, лагман, самсы. Эми коркунучтуусу айыл жердегилер билип калыптыр. Казанда кайнап аткан этке да кошуп калсыңар. Не деген сумдук? Мында туз бар экен 50%. Мында 100% кристалл экен, тамакты жумшак кылат экен да, ооба, жумшак даамдуу кылат. Мынакей ушул бөйрөк оору, баш оору, мени солта турган, боор оору, аутоиммундук оорулардын түрлөрүн айтып берсе толтура. Анткени бул химия жолунда алат. Кандай болбосун химия. Мына эң негизгиси силерди семиртип көп ооруларга алып келип, жана наркомания катары кайра чакырган мына ушул даамды силер таттууду издеп, наркоман болуп, кайра тамак болуп, ачка боло берген мына ушудан. Дагы да айтарым, айыл жерлерде болобу, кайерде болобу, каякта кыргызыбызда, өзүбүздө нукра табигый сонун тамактар бар го. Баягы айтып аткан чучук, карта, куйрук, сары май, дегеле толгон сонун койлордун эти. Эмне үчүн биз каяктагы Кытайдан келген химияны пайдаланышыбыз керек, урук тукумубузду өтүрүшүбүз керек. Мына ушул кайра чакырганда эле тамак жеп туруп, ошол тамак кайра чакырып, жана максим ичсең кайра ичкиң келе бергендей, мына ушул наркоманияга апарган ушу кошумча деп мен айтып кетет элем. Келгиле алыс болойлу, ден соолукка карайлы. Ассаламу алейкум.